Бүгүн биз кереметтүү өлкөгө учуп келдик. Азыркы жашоодон жомоктогу жашоого туш келдик. Жомокто гана Европа менен Азия бет баңдай көрүшөт. Жомокто гана өзгөчө даамдуу тамактар жасалат. Жомокто гана 24 саат бою адамдар көчөдө жүрүшөт. Жомокто гана жандуу сүрөттөрдүн көргөзмөсү болот. Биздин жомоктун аты Түркия. Бишкек шаарынан түз эле Стамбул шаарына бара турчу самолетко түштүк. Учуу кыйры билинбеген асманда аппак булуттарды жиреп, өзгөчө кооздукта бара жаттык. Стамбул шаарында жайгашкан аянты 76 километр квадратты ээлеген дүйнөдөгү эң чоң аэропортко келип кондук. Бул аэропорт жылына 150 000 адамды тейлеп, 18 000 машина бата турган унаа токтотуучу жайы бар. Алдыңкы убактарда дагы кеңейтүүнү ойлонуп жатышат. Элестетип көрүңүз, машиналар шаарын айланып калат чыгат. Стамбулдун таза, кенен, тегерек чети түркүн түстүү бактар менен курчаган жолдорун, бийик имараттарын көрүп суктанып көйсүң. Бул да болсо өзүнө туристтерди тартуунун бирден бир жолу. Бир буту Азияда, экинчи буту Европада, Чыгыш Рим жана Осман империяларынын байыркы борбору Стамбул заманбап маданиятты байыркы салттар менен айкалыштыра билет. Тарыхый жарым аралды ээлеген Стамбул Чыгыш Рим жана Осман империяларынын коомдук жана саясий борбору болгон. Бул аймак ошол убакта калган тарыхый жайлардын мекени. Ошону менен катар укмуштуудай архитектураларынын детальдарын көрүүгө эң сонун жер. Миң жылдык тарыхты өзүнө камтыган бул курулуштардын аралыгы дагы анча алыс эмес. Жөө басып таанышып чыгууга ыңгайлуу. Биздин бул жакка келгенибиздин негизги максаты Башкент маданий маршруту жана Бейоглу фестивалдары. Бул фестивалдар аркылуу Стамбул менен Анкара шаарларынын тарыхый жана заманбап маданий баалуулуктарын жандандыруу, бул аймактардын маданий мурастарына өзгөчө көңүл бурууну максат кылып, Түркия Республикасынын Маданият жана туризм министрлиги тарабынан демилгеленип, уюштурулган. Фестивалдарда 6000ден ашык сүрөтчү катышып, 2000ден ашуун иш-чара болгон. Түркиянын бүгүнкү күнгө чейин эң чоң маданият жана искусство иш-чараларынын бири болгон Бейоглу жана Башкент маданият жолу фестивалдары концерттерден көргөзмөлөргө, маектерге, мастер-класстарга, театралдык оюндарга жана поэзияга чейин кеңири учагын жайып, коомдун бардык катмарын өзүнө тарткан. Бир гана биз эмес, дүйнөнүн ар тарабынан журналисттерди чакырып, маданиятын ар тараптан даңазалап айтып берип жатышты. Биз анда Стамбул шаарынын кызыктуу, тарыхый, көрктүү жерлери менен тааныштырууну баштайбыз.